Урматтуу мекендештер, бул Садыр Жапаровдун командасы таптакыр эле эйфория калдырып, жер менен баспай алган окшойт. Балбаныбыз желек тууралуу өзүнүн ой пикирин айтып койгон үчүн тепкиге алып, акылга сыйбас сөздөрдү айтып атат. Каныбек Туманбаев менен Дайырбек Орунбековдун билдирүүлөрү таптакыр орунсуз деп эсептейм. Себеп дегенде, алар мамлекеттин атынан берилип аткан сыйлыкты милдет кылганга эч кандай укугу жок. Биринчиден, мамлекеттин атынан сыйлык мамлекеттин казынасынан, башкача айтканда, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен берилип атат. Аны алар бетине кармаганга таптакыр укугу да жок. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, бул жакта жоламан мен сага кайрылып коеюн. Канча деген эр азаматтар, активисттер, ошондой эле маданият тармагынын өкүлдөрү, ошондой эле спортсмендер дагы өзүнүн оюн айткан үчүн бүгүнкү бийлик тарабынан басым, кысымга алынып келе жатат. Сага дагы бүтүндөй жумурай журт туруп беришине күмөнүм бар, эгерде башыңа кара булут айланса. Мамлекеттин эсебинен сыйлык алып атып, мамлекеттик иштерге эмнеге аралашат, саясатка эмнеге аралашат деп Туманбаев менен Дайырбек Орунбеков бир ооздон сүйлөп чыкты. Каныбек Туманбаев, Дайырбек, экөөңөр бир үй бүлөлүк кланга кызмат кылып, биримдиктин желегин желбиретип жүргөндө эле, жоламан Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн. Экөөңө караганда жоламандын моралдык укугу көбүрөөк желек тууралуу сүйлөгөнгө. Андан тышкары Каныбек Туманбаев криминалдар менен күрөш болуп атканда, криминал жок кылынып атканда, аларга да жан тарткан спортсмендерди билебиз деп атат. Туманбаев Азим Ройдон алган XM үлгүсүндөгү BMW жол тандабасы тууралуу эч нерсе айткың келбей элеби? Азим Рой эл аралык издөөгө жарыяланды го. Ал тууралуу эч нерсе айткың келген жокпу? Криминал десиңер, морал тууралуу, ыйман тууралуу, мындай тазалык, мыйзам тууралуу силер сөз кылбай эле койгулачы. Дайырбек, Каныбек, Эдил Байсалов, Садыр дегендер. Ташиев эмне жок, Ташиев Садыр Жапаровдун ошол курултайда айтты. Желекти өзгөрткөнгө менин компетенциям жол бербейт, силер өзгөртүп койгула деп төрөгага айттым, спикерге, Шакиевке. Кайсы жерде көрсөтүп турат, жогорку кеңештин компетенциясына кирет деп. Мамлекеттик символикаларды өзгөрткөнгө жогорку кеңеш компетенттүү деген бир жерди көрсөткүлөчү, менин жагымды жапкылачы. Андай желек жана башка биздин атрибуттарыбыз референдум менен гана өзгөрүш керек. Бул мыйзамда так даана көрсөтүлүп турат. Ошол ар бир депутат, желектин өзгөрүлүшүнө макул деп добуш берген ар бир депутат, силер мыйзам чегинде өзүңөрдүн кызматтык абалыңарды кыянаттык менен пайдаландыңар. Злоупотребление должностным положением дейт силердин бүгүнкү кылып аткан, ошо басып аткан кнопкаңарды. Себеби силердин эч кандай укугуңар жок. Мыйзамды алып чыгып көрсөткүлөчү ошол жерде. Кайсы жерде турат? Жогорку кеңеш ошону өзгөртө алат деген. Ушундай мекендештер, бул Туманбаев менен ушул Дайыр сүйлөп эле койсунчу, башкасы сүйлөсө делечи. Ушу мыйзам тууралуу, мамлекеттин берилип аткан, мамлекеттин атынан берилип аткан сыйлыктарды спортсмендерге, манасчыларга, акындарга көңүл бурулуп атат дейт. Каныбек Туманбаев өзүнүн чөнтөгүнөн көңүл буруп атыптыр ошонун баарына. Өзүнүн чөнтөгүнөнбү? Мамлекеттик сыйлыктардын баардыгы салык төлөөчүлөрдүн эсебинен болуп келген. Ушундай урматтуу мекендештер, булар өтө аша чаап кетти. Аябай эле аша чаап кетишти бүгүнкү Садыр Жапаров, эки дос жана анын ат кошчулары, кошоматчылары командасы. Да бир жолу айтам, Туманбаев менен Дайыр Орунбеков экөөң биримдиктин желегин желбиретип жүргөндө, жана андан мурун эле экөөңөр
коррупцияга белинен белчеңерден батып кокоңордон батып жүргөндө, бир үй бүлөнүн партиясынын желегин желбиретип жүргөндө, этегине намаз окуп жүргөндө, ошондо эле жоламан жана башка балбандарыбыз желегибизди желбиреткен. Силер антип элге акыл үйрөтпөй эле койгула. Аз калды силердин жооп бере турган күнүңөр. Садыр Жапаров иштеп атат, сонун иштеп атат, иштегенин көрбөгөндөр көзүңөр көр болуп калсын дегендер жакын арада Садыр Жапаров ушуну көрмөк. Командасы менен ушуну көрмөк. Булар аша чаап кеткен. Булар душман, булар чыккынчы деп каласыңар жакында. Ал күн алыс эмес, аз калды. Урматтуу мекендештер, биз бийликтин ушунчалык өзүн билемдигине жол бербешибиз керек. Эмнеге жогорку кеңеш өзү билет? Эмнеге мыйзамды так сактабайт? Эч кандай укук берген эмес мыйзам. Жогорку кеңешке дагы, президентке дагы. Президент референдум аркылуу өзгөртө алат деген мыйзам бар. Мыйзамда так дана ошону көрсөтүлүп турат. Ушундай урматтуу мекендештер, өзүн билемдиктин дагы чеги болуш керек. Биз мында жол бербешибиз керек. Желекти өзгөрткөнгө жол бербейбиз.